Уақыт коомду жаңыланууга түртүп дүйнө глобалдашууга бет алган заманда жашап жатабыз. Ага ылайык өлкөбүздүн бардык тармагында санариптештирүү иштери жүрүүдө. Мамлекеттик органдар бир бүтүн мекемелер аралык электрондук байланышты түзүүнү шарттаган түндүк системасына биригип, жарандар үчүн мамлекеттик тейлөө кызматтарын жеңилдетүүнү, эң башкысы ачыктыкты камсыздоону көздөгөн чечкиндүү аракеттерге барып жатышат. Бул процесстен сот тутуму да четте калган жок. Санариптештирүүнүн алкагында бүгүнкү күндө соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы 64 жергиликтүү сотто иштеп жатат. Ал эми 2020-жылдан баштап бул система Бишкек шаардык соту менен Чүй облустук сотторуна пилоттук режимде киргизилди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Чүй областына болгон иш сапарынын алкагында Жайыл райондук сотунда болуп, санариптештирүү иштери менен жакындан таанышты. Буга чейин бир дагы өлкө башчысы Жайыл райондук сотуна келген эмес. Мамлекет башчысы аталган соттун автоматташтырылган маалымат системасы, сот залдарындагы аудио жана видео жазуулардын иштеши, видеоконференция байланыш аркылуу аралыктан сурак жүргүзүү иштерине кызыкты. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Жайыл райондук сотунун сот жыйындары өтүүчү залдар аудио жана видео жаздыруу системасы киргизилгендигин маалымдады. Автоматташтырылган маалыматтык система келип түшкөн иштерди автоматтык түрдө каттайт жана соттордун иш жүктөмүн тең бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Адам факторун жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тобокелчилигин жоет. Бул чаралар сот процесстеринин ачыктыгына, соттук этиканын сакталышына жана судьялардын жоопкерчилигин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Азыркы учурда онлайн байланыш бар экен. Бул бизде жабдык толугу менен болгондуктан бул азыр убактылуу кармоочу жайда дагы бул система орноштулган. Жанагы пандемия убагында алар менен дагы онлайн процесстер жүрүп жатты. Бул өтө эле ыңгайлуу экен да. Андан кийин бул азыр автоматтуу түрдө ишти бөлүштүрүү. Бул дагы өтө жакшы жаңы система экен. Себеби мурун ар бир иш түшкөндө төрага өзү ар бир ишти бөлүштүрчү экен. Бул соттордун төрагага наразычылыгын жойткен, соттун өзүнүн убактысын албайт экен төрагалык кылуу үчүн ар кандай бир наразычылыктар болбойт экен да. Ошол жагынан дагы ыңгайлуу экен. Аталган сотто автоматташтырылган маалымат системасы 2019-жылдан бери иштеп келет. Бул система сотко арыз берген учурдан баштап, анын ичинде бардык материалдарды, сот отурумдарындагы процесстик документтерди жана иш боюнча кабыл алынган соттук актыларды, электрондук ишти түзүүнү карайт. Иш түшсө, ар бир ишке бир номер катталабыз. Кийин регистрация кылып туруп АМСке биз бөлүштүрүүгө жөнөтөбүз да. 2019 баштап 1527 иш каралды жарандык иштердин. Жайыл райондук сотунда 3 сот залы болсо, алар толугу менен аудио жана видео жазуулар менен камсыздалган. АВ системасы 2019-жылдан бери ишке киргенден бери көп эле жеңилдиктер болду. Тараптардын сот отурумундагы процессуалдык кыймыл аракеттери бүт бардыгы аудио жана видео жазуу түрүндө өткөзүлүп жатат. Ошондуктан көп эле жеңилдиктер жаралды. Кандай болуп аткандыгы сот отурумунун бардыгын ошо камсыз кылат да. Президент Сооронбай Жээнбеков Жайыл райондук сотунун судьялары жана кызматкерлери менен баарлашууда соттук чечимдердин кынтыксыздыгын, жалпы эле сот системасынын ачыктыгын жана отчеттуулугун камсыз кылуунун өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Жайыл райондук сотунун ишмердигин санариптештирүүнү канааттануу менен белгилеп, сот өндүрүшүнүн калыстыгын жана ачыктыгын камсыз кылуу үчүн иш жүзүндө алдыңкы технологияларды туура жана натыйжалуу колдонуунун зарылдыгына көңүл бурду.